канча жыл мурдакы тарбия ыкмалары менен азыркы тарбия ыкмаларын биздин балдарга колдоно албайбыз да. Биз тарбия берүүчү катары, тарбия берген ата эне катары деңгээлибиз баладан өсүп туруш керек да. Эмнеге сиз ага уруксат бердиңиз десем, анткени менин өзүмдүн акыбалым депрессияда болчу. Баягы баланы карагандан нары турсун, менин өзүмдүн акыбалым бир баягы мени караган киши жок болот. Мен ойлоймун, аталардын эң биринчи орду ошол балдарынын апасын бактылуу кылуу. Мындайча айтканда, жөнөкөй эле көңүл буруу, жөнөкөй жакшы сөздөрүн арноо. Ассаламу алейкум достор. Бизде бүгүн өзгөчө эфир. Бизде ошол балдар психологу, педагог 12 жылдык тажрыйбасы бар Айгүл эжекебиз эфирде. Кош келипсиз эжеке. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сизге ошол баарын эле суроо беребиз. Алгачкы эле келгениңизде өзүңүздүн ата энеңиз боюнча, анан өзүңүз боюнча кененирээк тааныштырып кетсеңиз. Алгач өзүм жөнүндө айтайын. Учурда педагогмун. Шопоков шаарынын 1-гимназиясында мугалим болуп эмгектенемин. Негизги кесибим англис тилинен мугалимимин. Бирок ошол өзүмдүн муктаждыгымдан балдарга болгон билимди дагы, бала тарбиялоо боюнча билимди дагы күчөтүш керек болгондуктан экинчи кесибим учурда балдар психологумун. Учурда 4 баланын ата энесибиз. 4 баланын тарбиясында жоопкерчиликти алып келатабыз. Анан ата энем жөнүндө токтоло кетсем, өзүм жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойдум. Ата энем ошол өзгөчө менин курагымдагы, муундагылар деле билет болуш керек. Баары эле баягы тиричилик деп мигрант болуп жүрүштү мен өзүм кичинекей кезимде. Анан көбүнчө мен чоң ата, чоң апамдын колунда тарбияландым 6-класска чейин. Алардын баалуулуктарын алдым. Алар өздөрү көрсөтүп дагы берип атты, жардам дагы берип атты, жол көрсөтүп дагы атты. Анан баягы ата энем өзү мигрант болгондуктан мен азыркы учурда ошол 4 баламды жада калса мектептен дагы башка мектепке көчө албайм да. Жанында болушум керек. Өзүм кичинекейимде көп конкурстарга катышып жүрдүм, баардык жакта алып баруучу болуп жүрдүм. Анан баягы сахнага чыкканда эле көзүңдү бажырайтып, атаңды, апаңды күтөт экенсиң да. Анан азыр дагы ошол баягы өзүмдөгү кусалыкпы билбеймин, балдарым кайсыл жакта болбосун жанындамын. Көптөгөн жумуштар сунуш болот. Бияка, тияка, эми англис тилинден өзү ушундай го. Анан жок, бирок балдарымдан чыга албайм да. Баягы балдардын өзгөчө күнүндө, кыйынчылык күнүндө же ошондой сахнага чыккан учурларындабы мен алардын дайыма жанында болушум керек деген баягы өзүмө жетпей калган нерсе менен балким балдарымды толуктап келатам. Бирок ата энем ошондой болсо дагы мээримди берип жетишишти. Үй бүлөнүн баалуулуктарын беришти. Эң негизгиси ошол апам өзү дагы көп айтат эле, үйгө киши келгенде сөзсүз түрдө учурашыш керек. Ушундай сыяктуу майда барат нерселерди көп үйрөттү. Мындайча айтканда, кандай бийиктикте болбосун, жерде болбойсуң, кандай билим аласың, адамгерчилик, мындайча айтканда, адам бойдон калышың керек деген нерсени бизге жеткирген да. Жакшы, рахмат. Чоң ата, чоң эненин колунда тарбиялаган мындай кыз балдар дагы өзгөчөлөнүп турат да, бир башкача болушат. Сизде да байкалып турат. Ушул чоң ата, чоң энеңиз жөнүндө да айта кетсеңиз, кененирээк кандай баалуулуктарды сизге беришти, кандай адамдар эле? Чоң ата, чоң апам өздөрү 6 уулду, эркек баланы тарбиялашты. Анан кызы жок болгондуктан мени аябай баягы күтүп, кыз деп бөпөлөп, мындай кандай десем, ошол үй бүлөгө керектүү, сен мага керексиң деген нерсени мага аябай, мындайча айтканда, экөө тең сүйүүсүн беришти да. Сүйүү, мээрим дегенди берип тарбиялашты. Анан бир өзгөчөлүгү мындай чоң ата, чоң апалар жок дешпейт да. Бир өзгөчөлүгү ошол болду. Кандай болбосун, эмне каалоом болбосун, баарын жок дебей аткара берип, бирок сен кийин турмушка чыгат экенсиң, турмушка чыкканда же балким ошол чоң жашоого кадам койгондо сен ойлогондой баары оба боло бербейт экен да. Өзгөчөлүгү дагы ушул болду. Баягы жок дебей эле баардык каалоомду аткарды. Кийин чоң жашоого умтулганда баягы жок деген нерсе менен күрөшүү мен үчүн бир аз кыйыныраак болду. Бирок
ошол нерсе бир өжөрлүккө деле тарбияласа керек мындай өзүнүкүнү ооба каалаган нерсесин алганга да үйрөнөт да бала мындайча айтканда ооба ушул өжөрлүк дагы менде калыптанды десем болот. Баягы мен жасаймын деген нерсени эми баардык нерсе Аллахтын каалоосу менен, бирок баладагы өжөрлүк дагы ушул нерсеге жакшы кандай десем багыт берет экен да. Анткени турмушка өзүм 18 жашта чыктым, бирок сабагым окуум бар болчу да, университетке жаңы тапшырганмын. Анан англис тили болгондуктан аны заочно которгонго болбойт. Окууну бүткүчөктө альхамдулиллах 3 баланы төрөп, бирок ошол окуумду дагы калтырбай, үй бүлөнү дагы окууну дагы параллельно алып кете алдым да. Рахмат. Сизге ошо алгачкы эле сурообуз, баланы тарбиялоо деген сиз үчүн эмне? Тарбиялоонун баалуулугу жөнүндө да айта кетсеңиз. Эң эле алгач бала тарбиялоо дегенде мага эмнегедир ушул сүйүү сезими келет да. Алгач балага биз сүйүүнү беришибиз керек. Сүйүү бул ошол сезимдердин эң күчтүү куралы десем болот. Бала сүйүүгө толуп чоңоюш керек да, тоюп чоңоюш керек. Анан тарбия дегенде тарбия бул азыркы замандын талабына жараша туура ыкмалар да. Балага ошол туура багыт көрсөтүү. Мисалы биз канча жыл мурдакы тарбия ыкмалары менен азыркы тарбия ыкмаларын биздин балдарга колдоно албайбыз да. Көп эле айтат, өзгөчө менин ошол блогума келген апалар, чоң апалар келишет. Мен азыр неберемди тарбиялап отурам, бирок неберемди тарбиялаган, балдарымды тарбиялаган ыкмаларга неберелеримди тарбиялаган ыкма туура келбей атат деп кайрылышат да. Анан ошого айтам, тарбия бул азыркы замандын талабына жараша туура ыкманы колдонуу да, жаңы ыкмаларды колдонуу. Ошолор мага да кызык да, көбүнчө бизге дагы ошондой суроолор келет YouTube'дан. Ошол азыркы балдардын психологиясы менен мурдакылардын психологиясында ой жүгүртүүсүндө кандай өзгөчөлүктөр бар? Эмнелерге маани беришибиз керек? Ооба, негизи чындыгында заман өзгөргөн сайын бизге баягы интернет келип атат, гаджеттердин түрү келип атат. Анан балдар ошол жактан көп нерсени, мисалы буга чейин мурдакы балдар деп айта турган болсок, алар китеп окуп, китептен карап, мындай бир аз татаалыраак болчу да, издеш керек, маалыматтарды алыш. Азыркы балдарга маалымат дапдаяр да. Ошол эле чат GPT турат, эмне суроо берсең ошону берет, жообун берет да. Балдар, азыркы балдар ошол маалыматтарды жада калса ата энеден мурда алат дагы, көп нерсени бизге караганда көбүрөөк билип алат айырмасы. Биз тарбия берүүчү катары, тарбия берген ата эне катары деңгээлибиз баладан өсүп туруш керек да. Бала өсүп атат, ата энелер өспөй атат. Бала ошол бизге караганда балдарыбыз гаджетти жакшы билип атпайбы? Кайсы маалыматты каяктан алат? Мисалы менин кызым, мен анын жаш курагында мен мындай ой жүгүртө албайт элем да. Өзүм менен салыштыра турган болсом, кызым жакында 10-кө чыгат. Мама, менин өзүмдүн ушундай максаттарым бар. Ал максаттарымды орундатыш үчүн мага бул китептер керек экен, бул предметти окушум керек экен, анан бул документтер керек экен деп ошонун баарын менден биринчи билип алыптыр да. Мындайча айтканда, анын баарын кайдан алды? Анын баары ошол интернет булактарынан сурап, өзүнүн максатына карай жолду басканда ушул нерселер чыгарып берди да. Ошого жараша биз дагы ошондой жаңы ыкмалар менен тарбия беришибиз керек болот. Бизде демек буга чейин ошол бир 50дөй ата эне менен жолугушуу өткөрдүк. Ошол жерде дээрлик баардык ата энелер балдарым агрессивдүү, анан тил табыша албай жатабыз, сүйлөшө албайм дейт да. Демек ушул маселе дагы балдардагы маалымат көп, ата энелерде маалыматтын жетишсиздигинен келип чыгабы ушул тил табышуунун жоктугу дагы? Тил табышуунун жоктугуна көбүрөөк бул нерсеге кошулбаймын. Тил табышуунун жоктугу, мен азыр өзүмдүн класс жетекчиликтеги классым 8-класста, ошол өткөл курактагы балдар. Анан 9-10 класстарга сабак бергенде дагы алар менен баары бир сүйлөшөсүң да. Сүйлөшкөндө 9-класстын окуучусу мага келип айтат: эже, бизге ата энебизден ошол кымбат баалуу телефон да керек эмес дейт. Бизге мондай кымбат кийимдер да керек эмес дейт. Өзү жашынакай кийинген бала да. Анан бизге болгону жок дегенде кечинде келип, биз менен чогуу чай ичип койсунчу дейт да. Биз менен жок дегенде келип, балам кандайсың деп акыбалыбызды сурап, мындай эмоционалдуу баарлашуу бизге жетишпейт дейт да. Азыр эмне
убакыт тар дейли десек, баягы мурдакыдай эле убакыт бирдей эле баарыбызга берилет. Болгону ата энелер көбүрөөк биз эмеге басым жасап атабыз, материалдык жакка басым жасап атабыз. Телефон алып берип койсом, кымбат баалуу кийим алып берип койсом, же болбосо ушу тамак ашын жакшылап берип койсом деп. Бирок баягы сезимдерчи, эмоционалдык баарлашуучу жок дегенде ошол бала айтып аткандай чай ичип атканда акыбалын сурап, окууларың кандай болуп атат деп, мындайча айтканда биз ата энелер азыр тиричилик менен аябай алпурушуп, балдарыбызга баягы материалдык жактан камсыз кылып койсок эле жетиштүү деген нерсе бизге жетип калып атат. Качан ата эне менен баланын ортосундагы эмоционалдык байланыш жок болсо, эмоционалдык байланышка бул ошол көзүн карап, тике карап сүйлөшүү, мээримин чачыратуу, чай үстүндө ошол баланын акыбалын сурап, кандай болуп атат, мектепте жашооң кандай болуп атат деген, мындайча айтканда ушундай тыгыз байланыш да, эмоционалдык. Баягы сүйүү менен сүйлөшүү, анын оюнууга билүү, анын каалоолорун, ошол максаттарын билүү. Өзгөчө бул нерсеге менин убактым жок да дейт да, мага апалар келишет. Менин убактым жок да дейт. Бирок биз ошону тамак жасаганча эле, кызыбыз менен кел сен мага туурашып койчу деп, окууларың кандай болуп атат, эмне болуп атат деп сурап, өзгөчө мага жаккан убакыт кечки чай үстүндөгү убакыт. Баарыбыз Гапыр Мадаминов агайыбыз айткандай, дасторкон четиндеги тарбия, баарыбыз ошол кезде жумуштан келгенибиз. Ушул жакта көбүрөөк эмоционалдык байланыш болот да. Балдар эмнеге агрессивдүү болуп ата энесин укпайт? Анткени жанакы эмне эмоционалдык байланышты бере албай атпайбызбы? Убакытыбыз жок, мен иштеп атам да, мен жетишпей атам да деген нерсе менен. Анан дагы экинчи себеби телефонго байлануу. Балдарды коюп туруп өзүбүздү айталы, өзүбүз дагы ошол телефон менен, азыр мына 5 мүнөт дегенибиз эле 1 саат өтүп кетет да. Телефон менен байланып калуу. Ата эне өзүнчө бир телефондо отурса, балдар өзүнчө отурат. Баягы бала телефондон эмнени көрүп атат бизге белгисиз да. Мен өзүмдүн балдарыма, эркек балдарыма дагы телефон бербеймин, көбүрөөк жанакы баары бир оюнга кызыгып кетет экен да. Анан бербеймин деп жүргөнүм менен ал эшикте ойноп атат десем, бир маалда карасам, баары бир кошуна балдардын телефондорун ойношот экен да. Анан ошол жакта дагы байкадым, балага баягы жок болбойт деп эмес, эмнеге болбойт экенин түшүндүрүшүбүз керек экен деп ошол нерсе дагы келди да. Оюндардан дагы ошол агрессивдүү болгонду үйрөнүп атпайбы? Ошол балдарда мисалы үчүн жаш курагына жараша кайсыл убакыттарда эмнелерди, кандай баалуулуктарды берип калганга аракет кылышыбыз керек? Мисалы 7 жашка чейин эмнени берип калыш керек, андан кийин эмнелерге маани бериш керек? Негизи ошол апа менен баланын ортосундагы эмоционалдык байланыш бул жаңы төрөлгөн кезден башталат да. Жаңы төрөлгөн кезде балким кимдир бирөөнүн, мен өзүм дагы кызымда, эң улуутун кызымда ушул эреже бар болчу. Баягы 2 саат болмойн эмизбеш керек. Же болбосо колго көнүп калат деген нерсе да. Ошол жаңы төрөлгөндөгү баягы апага эмнеге 40 күн тыныгуу берет? Эмнеге 40 күн ошол 2 ай тыныш керек дейт? Эң негизги себебинин бири деп дагы өзүм түшүндүм, бул баягы эне менен бала бири-бирине аябай тоюш керек экен да. Жаңы төрөлгөн балага биздин дүйнө бир башка бир планетага түшүп калгандай, бирок ошол планетада бир эле апасы анын жакын адамы болот да. Анан ошол жакын адамы дагы 2 саатта бир эмизиш керек, 2 саатта бир кармаш керек деп аны калтырып койсо, бала уже эле баягы көңүл бурулбаган баланын синдрому ошол кезден эле башталат. Анан көпчүлүк учурда жаш апалар өзгөчө, жаш апаларга апа статусу берилбей эле, кайненеси бул жактан, апасы бул жактан, мен өзүмдөн дагы айтып кетсем болот. Ой, баланы мынтиш керек, баланы кечке кармай бербеш керек, көтөрбөш керек деген нерсеге кошулбайм. Бала менен апа бири-бирине аябай тоюп алыш керек. Бул жаш курак ушул. Анан 4 жашка чейин бала менен апаны эч ким ажыратпаш керек. Өзгөчө баягы бала бакчалар дагы эмнеге 3 жаштан деп, именно мамлекеттик бала бакчалар, эмнеге 3 жаштан дейт? Анткени ошол 3 жашка чейин бала менен апа үйдө болуш керек. Декреттик тыныгуу дагы ошон үчүн берилген да. Анан
бул нерсени дагы ошол жаш куракты дагы биз баягы мен декретте отургум келбейт дегенден эмес, ошо баланын жаш курагынан, ошо баланын тили чыгып атканынан, баланын буту басып атканынан рахат алып, ошол нерсени балага берип жеткизишибиз керек экен да. Бул жаш курак 3 жашка чейин жаш курак дагы болсо, анан 4-5 жашта биз сөзсүз коомго аралаштырышыбыз керек. Өзгөчө мен азыр жайы бою ошол балдардын кабыл алуусуна иштеп атайын курстарда, мектепке даярдоо курстарым жүрдү. Ал жакта кээ бир балдар келет, бакчага барбаган, коомго аралашпаган, анан жанагы партада жакшы отура албайт да, кыйналат. 45 мүнөт 1 саат отура албай кыйналат. Өзүнүн айланасындагы балдар менен баарлашуудан кыйналат, тил табышуудан кыйналат. Анткени ата эне убагында ошол нерсени, баягы коомго аралашуу деген нерсени бербей койгон да. Ошол жаш курак дагы 7 жашка чейин негизи толук сүйүүгө кандыргыла дейт го. Сүйүү берип, мээрим берип, анан 7 жаштан кийин эмгекке көбүрөөк басым жасайбыз. Эмгекке көбүрөөк басым жасайбыз дегенде, баягы бул жакта бала өзүнүн жоопкерчилигин өзү сезип башташ керек да. Жоопкерчиликти, анан чечкиндүүлүктү үйрөтүп баштайбыз. Бул менин бут кийимим, бул менин буюмум, ошол нерсеге мен жоопкерчиликтүүмүн, же болбосо бул менин үй тапшырмам, ата энем мага жазып бербеш керек, бул менин жоопкерчилигим деген нерсени балага түшүндүрүп жеткиришибиз керек болот. Анан 9 жашка чейин ошол баланын жөндөмүн билип, 9 жашка чейин биз иримдерди туура тандап, туура беришибиз керек болот. Бала иримдерди тандаш үчүн алгач тандайт да. Мисалы мен өзүм англис тилинен дагы атайын сабактарды берип жүрсөм, кээ бир ата энелер келет, 1 ай берет дагы жок, балам окугусу келбей атат дейт да. Балким ооба туура баланыкы эмес, бирок 1 ай жетишсиз ал нерсени тандаш үчүн. Баланын шыгын билиш үчүн ошол ойногон оюнунан, берген суроосунан, өзүнүн жөндөмүнө жараша ата энелер ошол нерсени билишибиз керек болот да, анан туура багыт көрсөтүшүбүз керек болот. Өткөл куракта өзгөчө дос болуш керек дегенге мен кошулбаймын. Дос болуш керек эмес, мындай тыгыз байланышта болуш керек. Баарлашуу керек болот. Өзгөчө жанагы 9 класстагы окуучунун айтып кеткендей эле, ушул куракка баарлашуу жетишпейт, колдоо жетишпейт, анан мындай жол көрсөтүү бир багыт. Өзгөчө өткөл куракта бала жаңы чоң жашоого умтулуп келген курагы болгондуктан алар мындай бир нерсени билбей, багыт таппай, жол таппай кыйналышат да. Ушул кезде баягы ата эне баары бир жашоодон мындай тажрыйба алып, кандайдыр бир жолду басып өткөн катары баласына туура жол бериш керек, багыт көрсөтүш керек. Ушул жаш курактарда ушул нерселерге көбүрөөк басым жасаш керек деп айтмакмын. Анан 12 жашка чейин ата эне менен баланы эч ким ажыратпаш керек да. Жаш куракта өзгөчөлүктөр ушундай. Бирок айта кетсек дагы толтура, ар бирин детально дагы айтсак болот, бирок аябай убакыт көп кетип калат. Бул нерсеге дагы өзүнчө токтолобуз. Сиз азыр бизде мындай ата энелер көбүнчө иштеген, жумушта иштеген ата энелер да көп болушу мүмкүн. Ошол сиз дагы мектепте иштейт экенсиз, 4 балаңыз бар. Ошол жумуш менен балдарды кантип айкалыштырып жатасыз? Анан өзүңүздүн балдарыңыз боюнча да айта кетсеңиз, жаштары канчада, азыр эмнелерге маани бересиз? Кандай өзгөчө тарбиядагы усулдарды колдонгонго аракет кыласыз? Ооба, эң жакшы суроо болду. Баары эле ошол Инстаграмдан дагы көп суроо беришет. Балага мээрим бериш керек, баланы график менен тарбиялаш керек дейбиз, бирок сиз өзүңүз деле иштеп атпайсызбы? Кантип жетишип атасыз дейт да. Эң туура суроо, эне катары баягы баарына идеалдуу эне болушум керек, идеалдуу апа болушум керек деген нерсени алып салыш керек экен. Идеалдуу болом дегендин артында баягы өзүңдү унутуу, түшүк, мен эле жасап атам деген сезим көп келет экен да. Кээ бир учурда болот, мен дагы жетишпейм. Кээ бир учурда болот, жетишип, көңүл буруп, убакыт табып. Бул жакта мен эмнени айткым келет? Мага көбүнчө ошол декреттеги үйдө отурган апалар кайрылышат. Мен көп жылдан бери ушу балдарым деп үйдө эле отурам, балдарым менен балдарымды тарбиялап атам дейт да. Анан балаңызга эмне бере алдыңыз дегенде таппайт да.
мен идиш жуудум, мен кир жуудум, мен аны таза жуунтурдум, ушундай сыяктуу нерселерди айтат да. Бул нерсе менен эмнени айткым келет, биз иштеп атсак дагы, үйдө отурсак дагы баягы 24 саат бою баланын жанында болобузбу же болбосо жумушта болобузбу, бирок балага толук кандуу 1 саат убакыт өткөрүп беребизби же болбосо жок дегенде 15 мүнөт убакыт бөлөбүзбү? Ар бир баланын жаш курагына жараша аны менен баарлашабызбы? Ушунубуз маанилүү да. Мен мектепке баягы эмнеге бир эле смена менен иштегенимдин себеби дагы ушул. Эртеден кечке, эртең менен 6-да кетип, түнкү 12-де келгенде биз эч нерсе тарбия бере албайт экенбиз. Эгерде түшкө чейин иштеп келгенде дагы баягы балдарга убакыт бөлүнө алат экен да. Жок дегенде ошол жогоруда айткандай дасторкон четинде убакыт бөлөбүз. Анан сөзсүз түрдө мен канча жылдан бери өзүмдүн убакытымды бөлүштүрөм. Ушул нерсе балким мага мындай жардам катары келет десем болот. Ушул убакытты бөлүштүрүүнүн негизинде дагы апанын күндөлүгү чыккан, өзүмдүн автордук күндөлүгүм. Анан ошол апанын күндөлүгүндө ар бир максаттарыбыз, ар бир күнүбүздө эмнелерди жазыш керек, эмнелер кирет, ошолорду колдоном. Анан эң негизгиси мага Аллахым жардамчы десем болот. Эртең менен турганда ошол ибадатка жок дегенде жарым саат ибадатка убакыт бөлүп койгондо айтат го, сен жок дегенде жарым саат Аллах Тааланы эстеп убакыт бөлүп кой, Аллах Таалам сени менен күнү бою болот дейт го. Ушул нерсеге ибадатым, намазым, китеп, жок дегенде 5 аят Куран окуу, зикирлер, эми бул күндө кайталанат деп айтпаймын. Кээ бир учурда болбой калат, кээ бир учурда уктап дагы калам. Бирок ушул нерсе Аллах менен байланыш аябай күч берет да. Кээде өзүм таң калам, жумушка барып иштеп келип дагы убакыт бөлүп дагы жетишем деп. Бул жакта мен ушул нерсени жасап атам деп айтып эмес, баягы апаларга дагы ушундай убакыт бөлүштүрүңүз деген нерсени жеткиргим келет да. Өзүмдүн балдарыма келсем, биз деле аябай идеалдуу тарбия берип атабыз дегенден алысмын. Баягы тажрыйбанын негизинде келип атат. Кээ бир учурда болот, өзүнүн балдары кандай экен деп карап калышат. Өзгөчө өзүмдүн эле кесиптештеримден байкаймын ушул нерсени. Анан баягы мен айтам, мен деле силер сыяктуу эле апамын, болгону билимдин негизинде колдонуп атам деп. Альхамдулиллах, ушул нерсени баягы билимдин негизинде тарбия бергендин мөмөсүн көрүп баштадым. Кээде аябай сүйүнсөм, балким кээде ушул жактан жетишпей атат экенмин деп өзүмдү анализдей аламын да. Жетишкендигимди айтсам, жанакы эмоционалдык байланышты, тыгыз байланышты аябай бекемдей алдым. Балам муну жасап койчу десем, жасай алат да. Же болбосо кызым мага жардамдешип коесуңбу десем, кээ бир апалар айтат го, мен бир айтканда укпайт, сөзсүз кыйкырышым керек, сөзсүз чинденишим керек дейт да. Жок, мен бүгүн ушундай жумуштардан жетишпей атам, силердин мага жардамыңар керек дегенде, макул мама деп мама дешет да, жардам беришет. Ушуга сүйүнөм, аябай эмоционалдык байланыш тыгыз болгондуктан баягы бала жок мама кылбайм дебейт да. Деп үй тиричилигинен жардам беришет. Анан кызым менен дагы сүйлөшкөндө буга чейин баягы телефон маселеси бизде дагы болду. Өткөл куракта телефонун такыр алып салдык. Телефонун алып салганда ар бир бала бунтовать этет экен. Бирок баягы телефонун алганда дагы биз дароо эле алган жокпуз да. Улам эскертүү берип, акырындык менен келгенде өзү түшүндү өзүнүн катасын. Мен кечке телефондо отурат экенмин, ошол үчүн деп. Анан баягы өзү түшүнгөндө эми кайра берели деп атабыз. Өзү ушул нерсе дагы мени кубандырды. Өзү түшүнүп, азыр мама мен ушул китептерди окушум керек дегени сүйүндүрүп атат. Мама мен ушул иримдерге барышым керек. Менин келечектеги кесибим, өзүнүн 3 балам тең, ошо улуулары негизи 4 тең өзүнүн келечектеги кесиптерин билет да. Анан кээде мынтип текшересиң го, балким болбой эле коесуңбу дегенде жок, өздөрүнкүнө турат да. Ушул кубандырып атат. Дагы айта кетчү нерсе, баары идеалдуу эмес бизде дагы. Өзгөчө уда балдар, ошо эркек балдар бири-бири менен атандашышат. Бири-бири менен талашып, мен эле жасаймбы, мен эле кыламбы деп, кээде баягы эркек бала болгондуктан мушташып дагы кетишет.
Бирок баягы түшүндүрүп кээде ушундай өзүңдү кармана албайсың да, баары бир чабып ийейин дейсиң. Анан кайра эстейсиң, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неберелерин кандай тарбиялаган, балдарына кандай тарбия берген деп аны эстегенде кой деп кайра өзүң эмоцияңды башкарасың да. Ушул негизи жанагы көп ата энелер кайрылат да, балдарым айтканды кылбайт, телефонду кой десең койбойт, же муну кылып кой десең кылбайт, өтө мындай кезир депчи. Анан ушул балдар ушундай балдар эмне үчүн балдар ушундай болуп калат, алар менен кантип иштешсек жакшы болот, дагы да кененирээк түшүндүрөсүзбү? Негизи көпчүлүк ата энелер, мага дагы ушул нерсе, ушул суроолор көп келет. Укпай атат, кайершага айтат дейт да. Алгач анан сураймын да, сиз апа катары өзүңүздү өзүңүз угуп атасызбы? Же болбосо сиз балаңызды угуп атасызбы? Алгач апалар өзгөчө ушул суроого маани беришибиз керек да. Сиз өзүңүздү угуп атасызбы, анан балаңызды дагы угуп атасызбы? Же болбосо жөн гана өзүңүздүкүн эле таңуулап атасызбы? Баягы тарбия берүүдө эң негизги маани бере турган нерсе, алгач биз баланын оюн уга билишибиз керек. Анан баланы уяттуулукка үйрөтүшүбүз керек. Анан баланы эптеп септеп эмес, жакшы тарбия беришибиз керек да. Ошонун ошол биринчиси бул баланы уга билип атабызбы. Биз өзгөчө ошол агрессивдүү болуп укпай калганынын эң биринчи негизги себеби ошол эмоционалдык байланыш жок. Экинчиси, биз баланы уга билбей атабыз, баланын оюн уга билбей эле өзүбүздүн балким максаттарыбызды, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды ага таңуулап атабыз. Анан үчүнчүсү, биз көбүнчө авторитардык тарбияны колдонгондо. Авторитардык тарбия кандай? Бул ошол басым менен да. Мен жолдо автобуста жүргөндө дагы байкаймын, базарга барганда, жөн эле магазинге киргенде дагы байкаймын, жулкулдатып жок деп үстөмдүк менен да, приказный тон менен. Бирок бала бизге Аллахтын аманаты го. Бала бизге Аллахтан келген белек го. Эмнеге биз аны баягы өзүбүздүн менин менчигим катары көрүп, болгондой эмне кылып атабыз, башкарып приказный тон менен сүйлөп атабыз да. Эгерде ушул эле нерселер менен иштей турган болсок, ошол эмоционалдык байланышты билип алган болсок, эмне болот? Балабыз бизди уга баштайт да. Анткени ал дагы угулуп атат да, аны дагы уга билип атат. Анан анын дагы каалоолору аткарылып атат. Негизи эле ошол тарбияда катуу тартип менен анан эркиндик ортосундагы балансты кантип кармасак болот? Ооба, азыркы учурда, көпчүлүк учурда биз балдарыбызды эркин коюп атабыз. Баягы азыркы замандын талабы дегенде эле эмнегедир биз эркиндикти түшүнүп алып атабыз да. Бул нерсени мен өзүм дагы алгач ушундай кадимкидей баягы бала эмне десе аткарыш керек экен, бул азыркы замандын талабы ушундай да деп мен өзүм дагы ушул нерсени ошентип түшүнүп баштаган экенмин. Бирок балага тарбия берүүдө эркиндик менен катуу кармоодогу балансты кармаш керек экен. Мындайча айтканда, баланы кул дагы кылып алып эмес, баланы хан дагы кылып алып эмес, мындай тең салмактуулукту кармашыбыз керек болот экен да. Кээ бир ата энелер бар, жанагы коргоочу ата энелер да, өзгөчө бала жыгылып калса дагы барып деп, же болбосо түнкүсүн бал муздак сураса дагы деп алып берген, же болбосо кээ бир ата энелер бар, жок, менин айтканымдай болот деп катуу кармаган ата энелер бар да. Биз бул жакта ошол экөөнү бириктирип, тең салмактуулукту кармашыбыз керек. Эркиндик дегенде кандай? Кайсыл жакта чектөө бар экенин билдиришибиз керек. Кайсыл жакта эркин болот экенин билдиришибиз керек. Өзгөчө баарына болот, ооба деген балдар кийин чоңойгондо баягы жок дегенди билбей чоңойгон бала кийин жашоо, турмуш ар кандай болуп калганда бат сынып калуу эмеге, мындай алсыз болуп, сабырсыз болуп калганга түрткү болуп калат экен. Ал эми дайыма жок дегенди билип, жок дегенди угуп чоңойгон балдар, булар баягы өзүнө чектөө кое берет экен. Мен бул нерсени жасай албайм, бул менин колумдан келбейт, жок, бул мен үчүн мүмкүн эмес деп, өзгөчө баягы бир жумушту баштайын дейби, же бир кесипти тандаймын дейби. Мага 18 жаштагы кыз
кайрылды, мен азыр кесип тандай албай атам дейт да. Кесип тандаган ал 18 жашка келгенде эмес, ага чейин тандаш керек эле го. Ага чейин даярданып, ага чейин жөндөмүн билиш керек эле го. Баягы өзүнө өзү жок дегенди уккан бала баягы чектөөлөрдү кое берет да, бул мен үчүн мүмкүн эмес деген нерсе. Ошон үчүн биз бул жакта тең салмактуулукту кармашыбыз керек болот экен да. Рахмат. Азыркы учурда мектепте педагог дагы болуп иштейт экенсиз, класс жетекчи да болуп иштейсиз. Ошондо элдердин балдарынан эмнени байкап жатасыз? Анан психолог катары сизге балдар дагы кайрылып жатат дедиңиз, ушулар боюнча да айта кетсеңиз. Элдердин балдарынан негизи мен өзүмдүн балдарымды тарбиялап, баягы толук кандуу тарбия беришиме дагы өзүмдүн окуучуларым себеп болду, аябай. Баягы бала бул күзгү го, ата эненин күзгүсү го. Сабак берип атканда эле балдар, мен өзүмдүн дагы эмпатия сезимим аябай күч болгондуктанбы, балдар дароо көрүнүп калат да, кандай үй бүлөдө чоңоюп атат, ал балага кандай баалуулуктар берилип атат. Кээ бир балдар бар, ушундай ал балдарды көрүп суктанып, ай машаллах, сонун үй бүлөдө тарбияланып атыптыр десең, кээ бир балдарды көрүп мындай зээниң кейийт да, балада эмне күнөө, бала эмнеге кичинекейинен ушул нерселер менен жашап атат деп зээниң кейийт. Башка балдарды байкаганда ошол дароо үй бүлөдө кандай аба ырайы экени байкалат. Баягы анын ата энеси кандай мамиледе экени дароо байкалат. Анан айтып коет го, эгерде балаңды бактылуу кылыш үчүн алгач ата эне бактылуу болуш керек. Ата энеден ошол нерсени үйрөнөт да, бактылуу болгонду үйрөнөт. Балдардан байкаймын, баягы бактылуу ата энеден чоңойгон балдар бир нерсеге жөндөмдүү, кандайдыр бир нерсеге шыгы бар, анан сабакты дагы жакшы окуйт да. Бирок бул жакта мен дайыма бар деп прям 100% деп айтпаймын. Анан дагы мени бир өкүндүргөнү, өзгөчө ата эне 2,5 жолго түшкөндөгү. Өзгөчө ата эне ажырашкан учуру. Бул учурда биз чоңдор өзүбүз деле ойлоп ажырашуу чечим деп ойлоп алат экенбиз. Бирок баягы балдарды көргөндө аябай мындай биякта туруп кыйналып кетесиң да, бала канчалык кыйналып атканын көрөсүң. Өзгөчө баягы буга чейин ата энеси толук кандуу, ошо бала толук кандуу үй бүлөдө чоңоюп келатып эле бир маалда ажырашып кеткенде бала ушундай бир башкача акыбалга түшөт да. Ушул нерсе аябай өкүндүрөт. Анан аларды көрүп деп өзүңдүн үй бүлөңө дагы, өзүңдүн жубайың менен болгон мамилеге дагы тырышат экенсиң да. Кой, мамилебизди оңдойлу депчи. Балдар эле баягы 4 баланын жоопкерчилиги менде да деп ушул нерсени ойлойт экенсиң. Жакшы окуп келатып, жакшы жөндөмү менен келаткан бала ата энеси 2,5 жолго түшкөндө кадимкидей өзүн жоготот экен да. Өзүн жоготот же болбосо наоборот жаман жолго түшүп, баягы өзгөчө кыздар жаман жолго түшүп, мынтип кечкисин түнгүсүн жүрүп, жакшынакай тарбиялуу кыздар эле баягы ата энесине балким өчүшөбү же болбосо ата энем ушинтип атат деби, мындай башкача жолго түшүп кетет экен да. Ушул нерселерди байкаймын. Анан мага келген балдар мага кечээ эле бир суроо келди. Ал кыз менен пока жолугуша элекмин. Өзү өткөл куракта. Апасынын айтуусу боюнча агрессивдүү болуп, апасына кол көтөрөт экен. Аны укканда прям мындай бир жүрөгүм силкине түштү да. Кандай кичинекей эле кыз, 14, 12 жашта, 13-12 жаштагы кыз кантип апасына кол көтөрөт? Жада калса бычак көтөрүп коркуткан учуру болду дегенде, биз эмнеге ушул нерсеге жеткирип атабыз? Ошондой балдардын арасында биздин дагы балдарыбыз тарбияланып атпайбы? Биз кантип балдарыбыз коопсуз экенин билебиз деген нерсе келди. Бирок жолуга элекмин. Эми иштешип баштайбыз. Анын түпкүрүн дагы караганда баягы эле мээрим жетишпеген бала. Ата энесинен көңүл албаган бала. Анан чоңойгондо эмне болду? Өзү ошол нерсени албады, анан ата энесине эмнени берет? Өзү кичинекейинен апасынын урган токмогу менен чоңойду, анан чоңойгондо кайра эле ошону берет да, туурабы? Өкүндүргөнү ушул болду.
Анан дагы мага 14 жаштагы кыз келип, ата энесинин айтуусу боюнча ошол башым деп эле жыгылып кала берет дейт да. Бул деген ошол паническая атака. Сүйлөшүп келип, баягы мага келгенде эле дароо мен аларды невропатологко жиберип, атайын адистерге, ошо терапевтке жөнөтүп, атайын керектүү анализдерин тапшырсын, балким ден соолугунда деп анан мага келгиле дегенмин. Бирок баардыгы таза чыкты. Ал кыз менен сүйлөшүп, консультация учурунда арт терапия деп коет. Атайын ошол бала өзүнүн жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу чагылдырып берет да. Үй бүлөсүндө кандай мамиле болуп атат, өзүнүн ички акыбалы кандай акыбалда болуп атат, сүрөт аркылуу баарын чагылдырып берет. Ошол сүрөт аркылуу суроо берип атып, баланын ичин мындай сурук чыгабыз да. Ошол кезде байкадым, 15 жаштагы кызга кичинекейинен аябай сын көп айтылыптыр. Биздин өзгөчө апалардын кылган катасы, биз сынды баланын өздүгүнө беребиз да. Сөмтүрөп, сөлдүрөп, башың иштебей, ушул нерсени да жасай албайсыңбы деп баланын өзүнө беребиз дагы, баягы бала сындан аябай мындай эме болуп калат. Кандай десем, коркуп, өзүнөн бат кабыл алып калат да. Биз ошол сынды жасаган жумушуна беришибиз керек. Ооба, биз ата эне катары баланы оңдошубуз керек да. Кызым, китептерди ушундай иреттеш керек болчу, сен мындай иреттеп коюптурсуң. Же болбосо балким полду сен азыр ушундай жууп коюптурсуң, эмкиде ушундай кылып таза жуушуң керек. Баягы сынды жууган полуна, иреттеген китебине, анын кыймыл аракетине коебуз да, анын өзүнө эмес. Башың иштебей ушуну дагы жасай аласыңбы дегенде уже балада өзүнө болгон ишеним, өзүн өзү баалоосу төмөндөп баштайт. Баягы кыз өзү жашынакай, акылы терең, акылы тунук, окуганды жакшы көргөн. Бирок ата энеден сынды уга берип, анда паника башталат экен да. Жөнөкөй эле үй тапшырмасын аткарбай баргандыктан, азыр менден мугалим ошол тапшырманы талап кылат, окуучулардын арасында мага эмнени айтып коет дегендин негизинде башында аябай кыжылдап, ойлонуп, катуу ойлонуп кеткенден кулап кала берет экен да. Бул эми жөнөкөй эле мисалы мындай бир эле эмесин айтып берип атам да. Биз эмне кылып атабыз? Балдарыбызга болгон тарбияга, мамилеге кайдыгер карап, жанагы билим албай, билимсиздиктин негизинде жөнөкөй эле бала тарбиялоо боюнча китеп окуп койбой, же болбосо ушундай терең мазмундагы кинолорду көрбөй атып, биз эмне кылып атабыз? Балдарыбызды өзүбүз эле кандай десем, өзүбүз колубуз менен эле ошол нерсеге жеткирип коюп атабыз. Анан дагы мага бир апа кайрылды. Балам 4 жашта дейт, аутизм деген диагноз койду дейт. Анан ошол аутизм деген диагнозду угуш мен үчүн аябай кыйын болуп атат. Эмнеге мындай болуп калды дейт да. Анан кайра эле бала чагында кандай төрөдүңүз эле, кандай өстү бала, сиз менен болду деген суроолорго келгенде, балам ошол 1 жаштан баштап 3 жашка чейин почти что 24 саат бою телефон көрдү дейт. Эмнеге сиз ага уруксат бердиңиз десем, анткени менин өзүмдүн акыбалым депрессияда болчу. Баягы баланы карагандан турсун, менин өзүмдүн акыбалым бир баягы мени караган киши жок болчу дейт да. Анан баласы сүйлөбөй, баласы да жанагы аутизм деген диагноз келгенде бала апа сиркине түштү дагы, эмне кылды? Өзү эле телефонду берип коюп атып, бала сүйлөбөй калды. Балада жанагындай диагноз коюлду. Биз эмне кылып атабыз? Аллах таалам бизге дени сак баланы эле берсе, биз ошол нерсени өзүбүз эле тарбиясына кайдыгер кылып эле эмне кылып коюп атабыз? Балабызды өзүбүз эле оорукчан кылып коюп атабыз. Эми бул жакта только терс жагын эле айтып берип эмес, анан дагы мага бир апа келди. Ал апаны укканда мен өзүм бул жакта ал апаны угуп тургандан мен өзүм уялдым да. Ушундай казып билим алып атсам дагы мен ал ападай тарбия бере албай атыптырмын деп. Ал айтып атат, өзүнүн тарбия берүү ыкмаларын бөлүшүп дагы анан дагы сурап атат, менде дагы эле тарбия берүү ыкмаларым жетишсиз болуп атат дейт да. Баласы 12 жашта экен.
почти что ал эме кары болуптур, Куранды толук жаттап, ушундай апалар дагы аябай кубандырат. Мен өзүм жаттаттым дейт да. Буга дагы канча эрк, канча күч керек да. 7 жашка келип, 6 жашта кызым мама менде курбум жок, мен эч ким менен дос боло албайм дегенде өзүмө келдим да. Ошондон баштап китептерди окуп издеп баштадым аны. Мен эмнени жеткире атам. Анан кызым да баягы мен жетишпегенимди көрсөтүп турат да, эмеси сүрөт тартат, өзүн тартат, жанына кичинекей шарик менен мени тартып коет. Баягы апа, мама жанында болчу деген нерсени ушактан түшүндүм да. Улууларына ошентип өзүм дагы бере албай калдым. Эми кеч түшүнсөм дагы, бирок ошол 2 балам менен иштешип атып, баягы жетпеген мээримди кийин толуктап атып, азыр альхамдулиллах да. Айгүл эжеке, мынау тарбия боюнча да кичине басым жасай кетсеңиз, негизи балдарына туура жакшы тарбия берген аял кандай жакшылыктарды көрөт келечекте, туура тарбия бербеген же маани бербеген тарбияга ата энелерде кандай келечекте нерселер болушу мүмкүн? Негизи 5 эненин таманынын астында деп бекеринен айтылбаса керек. Ошол 5-ибизди табыш үчүн биз балдарыбызга татыктуу тарбия беришибиз керек экен да. Аллах таалам бизге ушунча баланы аманат кылып, белек кылып берди. Ошол нерсеге жоопкерчилигибизди сезишибиз керек экен. Аллах таалам айтат, рызкыны берем дейт, бирок тарбияны силердин жоопкерчилигиңер дейт да. Биз ошол баягы көчөт отургузабызбы же бир нерсе айдайбызбы, анын сөзсүз мөмөсүн көрөбүз го. Мисалы жөн эле огородко помидор айдай турган болсок, аны кантип жакшы карап, сугарып, убагында убактыбызды арнап койсок, ал бизге жакшы мөмөсүн берет да. Бала тарбиялоо деле дал ушундай эле да. Биз балдарыбызга убагында жакшы көңүл буруп, балуулуктарды берип, убакыт бөлүп, мээрим бере турган болсок, бизге ошол нерсе мөмөсүн берет да. Анан албетте биз ошол Аллах тааланын алдында идиш жууганыбыз үчүн эмес, иштегенибиз үчүн эмес, акча тапканыбыз үчүн эмес, ушу балдарга кандай тарбия бергенибиз үчүн да суранат экенбиз да, сурактан. Ушул нерсеге жоопкерчиликти алышыбыз керек. Мен ошол кийин Аллах тааланын алдына барганда эмне деп айтам, кантип жооп берем? Ушул балдарыма кандай жоопкерчиликти алдым? Балдарыма кандай тарбия бере алдым? Деген суроого мен кантип жооп берем деген нерсеге ойлонушубуз керек экен да. Өзгөчө ошол көп апалар кайрылышат, мен идиш жууп атам да, мен үй жыйнап атам да, ооба бул нерсе күнүмдүк эле жумуш, ошон үчүн мен балдарыма жетишпей атам да дейт да. Бирок кийин балдарыңа кандай тарбия бердиң, балдарың үчүн эмне кылдың дегенде кантип жооп бересиз дегенде ойлонуп калышат да. Чындыгында тарбия дегенде эле биз алгач өзүбүздүн эне катары, ата эне катары жоопкерчиликти сезиш керек. Аллах тааланын алдында ошол эмне деп жооп беребиз деп, деги эле мен ошол тарбиялоо жаатында көпчүлүк ошол көп тажрыйбасы бар чоң апалардан, кээ бир баягы ийгилик жараткан балдардын апалары менен атайын сурап аралашам да, сиздин ыкмаларыңыз кандай болду эле, эмне кылдыңыз эле дегенде айтышат, ошол жоопкерчиликти алганмын дейт да. Балдарым үчүн баары бир ошол мөмөсүн алам, альхамдулиллах, баягы жакшы тарбия бергендиктен, убагында ойноп көңүл бургандыктан азыр ошол нерсенин мөмөсүн алып атам, азыр жакшы карылыкта жашап атам дейт да. Бул суроону бергеним азыркы учурда декретте отурган, бала тарбиялап отурган аялдар бааланбай жаткан сыяктуу да. Же өздөрүн дагы ошол бала тарбиялап жаткандыгы үчүн өздөрү да баалабай жаткан сыяктуу. Бул боюнча оюңуз кандай? Эң сонун суроо болду. Азыркы учурда ошол декреттеги эргүүдө отурган апалар эмнегедир өздөрүн эч кимге керексиз, же болбосо баягы инстаграмды көрүп, ар кандай соц тармактарды көрүп, алардан башка адамдар баары ийгилик жаратып атат,
декретте отуруп мен бала менен отурам да, мен ошон үчүн кыла албай атам да деген баягы мен эле калып калып атам деген сезим болуп атат да. Бирок көп жаш апалар, өзгөчө жаш апалар менен сүйлөшкөндө тиги деле ийгилик жаратып атат, бул деле ийгилик жаратып атат деп айтышат. Бирок сизге ийгилик деген эмне? Сиздин туура тарбия бергениңиз, балдарга туура тарбия берип атканыңыз, мээрим берип атканыңыз ийгилик эмеспи десем, деп ойлонуп калышат да. Ушул суроом да ушул жерде калып кетиптир. Декреттеги аялдар сөзсүз түрдө акча табыш керекпи деген да. Бул жакта мындай спорлуу суроо десем дагы болот. Ошол декреттеги отурган аялга дагы анын жолдошу балким камсыздаш керек. Өзүнүн муктаждыгын, жөнөкөй эле муктаждыгын мен өзүм айланамда болгон апалар менен дагы баарлашканда, эми баягы үйдө отурса дагы анын муктаждыгы бар да. Жанагы бетине кам көрүш керек, же курбулары менен бир жакка чыгыш керек. Анан ошол нерсенин баарын эле мен жолдошума кел деп акча сурагым келбейт дейт да. Менин айтарым баягы үйдө отурган апага дагы өзүнүн жолдошу дагы жоопкерчилик алыш керек. Анан бирок ошол эле учурда баягы мен муну жасашым керек, тигини жасашым керек, мага бул жетпей атат деп өтө чектен чыгып кеткенибиз дагы туура эмес да. Жолдошубуздан аябай талап кылганыбыз дагы туура эмес. Мен айтарым, үйдө отурган декреттеги апа акча тапканга көп деле милдеттүү эмес. Анын эң биринчи миссиясы, биздин негизи эле энелердин эң биринчи миссиябыз бул акча табып кандайдыр бир муктаждыктарыбызды аткарып же болбосо үй бүлөнү камсыздабоо эмес да. Биздин энелик миссиябыз бул бала тарбиялоо. Эгерде биз аял катары ушул нерсени түшүнгөнүбүздө түшүнсөк, бизге баягы эң биринчи орунда бала тарбиялоо экен деп ушул нерсени түшүнөбүз да. Анан көпчүлүк учурда азыр онлайн иштөө деген аябай өрчүп кетти. Онлайн иштөөдө дагы баягы сен инфопродюсер болосуң. Бул жакта мен эч кимге тийишпеймин. Сен инфопродюсер болосуң, ал жактан сен айына миллион табасың деген нерселер келгенде, баягы декреттеги отурган апа баары бир билбейм кандай. Бул жакта балким кимдир бирөөгө мындай катуу айтып алышым мүмкүн. Андай нерседен алысмын. Ошол окууга 200 000 болсо дагы төлөп окуйшат да. Анан бала тарбиялоо боюнча билим аласың, балага кандай мамиле кылыш керек, кандай анын психологиясын билесиң, деги эле бала тарбиялаганды үйрөнөсүң дегенде, мен бала тарбиялагандан мурда биринчи акча таап алайынчы дейт да. Мени өкүндүргөнү ушул болду. Өзүмдөн эле айланамдагылар ушундай бир айлык курс, ушундай прям ар бирин алган билимимдин негизинде топтоп сонун программа түзүлдү да негизи. Анан программаны айтканда баасы 5000. Бала тарбиялаганды окуйсуң дегенде, жок, мен алгач баягы сатуу менеджер боло алайынчы, же болбосо мен алгач дордойдо иштегенди үйрөнүп алайынчы дейт да. Бирок ушул жакта эмне жатат? Биз үй бүлөбүздө тынчтык болбосо, үйүбүздө балдарыбыз чырылдап атса, үйүбүздө балдарыбыз бири менен пикир келишпей кыйналып атса, жанагы акча табууда же болбосо кандайдыр бир ийгилик жаратууда бизде өсүү болбойт да. Мен өзүмдүн практикамда дагы ошол нерсени түшүндүм. Качан биз бала тарбиялоо боюнча билимди алып, балдар боюнча балдарды бир системага түшүрүп, тарбиялоодо анын жаш курагына жараша мамиле кылууну үйрөнүп алгандан кийин, анан ошондо башка жактан дагы өсүү болот экен да. Биз алгач ошол энелик миссиябызды, жубайлык миссиябызды жакшылап аткарып коелу, анан балким башка жактан ийгилик жарата алабыз. Демек жашоодогу баалуулуктарыбызды туура коюп, биринчи негизги баалуулуктардан баштасак туура болот экен. Негизги баалуулуктардан башташыбыз керек. Эми ушул эле жерден бала тарбиясындагы аталардын орду боюнча да айта кетсеңиз, аталардын орду кандай болуш керек? Мен ойлоймун, аталардын эң биринчи орду ошол балдарынын апасын бактылуу кылуу. Мындайча айтканда, жөнөкөй эле көңүл буруу, жөнөкөй жакшы сөздөрүн арноо, же болбосо кадимкидей баягы окуганга шарт түзүп берүү, билим алганга. Мага апалар келет, көбүнчө каршылыктар, мен аябай сиздин курсуңузду окуйм деп атам. Мен өзүм декретте отургандыктан,
менде акчам жок да, бирок жолдошуман мага ушунча акча керек болуп атат, бала тарбиялоо боюнча билим алайын деп атам деп акча сураганда, и аны жөн эле окуп алчы, жөн эле билип алчы, акча коротпой эле койчу деп айтат дейт да. А бирок бала экөөбүздүкү да. Бала экөөбүздүкү, тарбия берүү милдети, тарбия берүү миссиясы дагы экөөбүздүкү. Мен айтарым ошол балким билим алуусуна шарт түзүп, же болбосо колдоп, жөнөкөй эле мындай апасына көңүл буруп койгону бул эң биринчи ошол балдарына болгон жакшы тарбиясынын түпкү негизи деп айтсам болот. Анткени апа өзүнүн акыбалын балага өткөрөт да. Апа өзүнүн акыбалын балага өткөрөт. Анан ата катары өзгөчө биз өзүбүздүн чоң эркек балдарыбыз чоңоюп келаткан сайын эркек балдарга дагы өзгөчө эркектин тарбиясы талап кылынат экен да. Баягы эркектик сыпат керек болот экен баары бир. Мен милдетим акча табышта деп эле эмес, келип көңүл буруп, жок дегенде ошол дасторкон учурунда дагы телефон көрбөй алар менен сүйлөшүп, мен иштеп атам да деп эмес, балдар менен ойноп убакыт бөлүп, мындайча айтканда жөн эле материалдык муктаждыгын эле аткарып эмес, баланын руханий муктаждыгын дагы толтуруш керек деп ойлойм аталар дагы. Рахмат. Ошол үй бүлөдөгү гармония, тынчтык ошо балдарга дагы жакшы таасирин берет деп айттыңыз. Ошол үй бүлөдөгү гармонияны сакташ үчүн энелер эмнелерге маани бериш керек, аталар эмнелерге маани беришибиз керек? Эң эле алгач айта турган нерсем бул азыркы учурда биз эмнегедир бири бирибизди өзгөртүү менен алып урушуп келатабыз да. Бирок Аллах таалам айтат го, силер өзүңөр гана өзгөртпөсөңөр эч ким өзгөртө албайт дейт. Көпчүлүк жубайлардын ортосунда ошол жолдошун өзгөртүүгө аракет кылат, же болбосо тескеринче аялын өзгөртүүгө аракет кылат да. Биз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы демекчимин. Алгач аял катары өзүбүздүн миссиябызды билип, жолдошубуз дагы өзүнүн миссиясын билип, анан баягы кандай десем, эрегишүү деген нерсе болбош керек деп ойлойм. Бири бири менен эрегишип. Мен бала тарбиялап атам да деп апа милдет кылбаса, мен акча таап келатам да деп атасы милдет кылбаш керек. Бул жакта аялы күйөөсү, жубайлар, төгөйлөр бири бири менен тыгыз байланышта болуп, бир командада иш жүргүзүш керек деп ойлойм. Ошондо качан төгөйлөр бир командада болгондо балдар өзүн керектүү сезип, балдар өзүн мындай бир кандайдыр бир коргоонун астында турганын сезет да, мындай күчтүү сезет. Ушул нерсени айтмакмын да. Рахмат. Азыр жанагы мектепте да иштеп, элдердин балдары менен көп иштешип калдыңыз. Жалпы эле коомчулугубузда тарбиялоодо кандай кемчиликтерди кетирип жатабыз? Бир 2-3 катан айта кетсеңиз, анан кандай жетишкендиктерге жетип жатабыз, ошол боюнча дагы бир 2-3 белгилей кетсеңиз. Алгач жетишкендиктен баштасак, мени кубандырганы көпчүлүк ата энелер азыр балдарынын билимине басым жасап атат. Ушул нерсе кубандырып атат. Билим алыш керек, бала окуш керек деп анын китебин алып берет, китеп менен камсыздайт, жакшы өздөрүнүн каалоолоруна жараша иримдерге алып барат, курстарга берет. Анан кээ бир апалар келип, балам кайсы сабактан жетишпей атат, кайсы сабакка иримге берейин деп сурайт. Ушул нерсе аябай кубандырат биздин жетишкендигибиз. Анан кайсыл нерсеге көңүл бурушубуз керек, ошол өзгөчө балдарда көңүл бурулбаган баланын синдрому байкалып атат. Жана жогоруда айткандай эле биздин коомдо иштеш керек деген нерсе бийиктикте тургангабы билбеймин, иш менен алып урушуп атып, балдар көмүскөдө калып атат да. Анан жана көңүл бурулбаган бала дароо көрүнөт. Көңүл бурулбаган бала өзүнө көңүл бурдуруу максатында акылга сыйгыз нерселерди жасап баштайт. Жанакы эле уурулук ошол нерседен келип чыгат. Анын түпкүсүн казып чыкканда, апам мага көңүл буруш керек, баягы уурдап койсом болду, мени урушуп, ошол урушканын дагы өзүнө жакшы кабыл алган балдар бар. Дагы маани бере турган нерсе, биз көбүнчө балдарыбыздын жоопкерчилигин мугалимге түртүп коюп атабыз да. Бала биздики да. Акчаны бердим, мугалим окутуш керек, тарбиялап коюш керек деген. Акчаны бердим,
мен ушунча акча төлөп атам дейт да. Бирок биз ошол нерсени айырмалай билиш керек. Мугалим мектепте билим гана берет, тарбияны ата эне үйдөн бериш керек да. Мен өзүмдүн ата энелериме дагы айтамын, бул жакта орус тилден сабак берилет, англис тили, математикасы сабак берилет, бирок тарбияны силер бересиңер. Силер берген тарбиянын негизинде балдар ушул жака ошол нерсени көрсөтүп атат деймин да. Анан балдарга дагы айтам, силер ата энеңерди мындай сүрөттөп бересиңер, ата энеңерди сүрөттөп келесиңер. Ошон үчүн өзүңөрдүн баягы жаман тарбияңарды көрсөтүп эмес, сөгүнүп, өзгөчө сөгүнгөн көбүрөөк болуп калып атат. Орус класстардан көбүрөөк байкаймын да. Анан силердин ушул жаман адаттарыңарды ата энеңер силерге атайын сиңирткен жок да туурабы? Өзүңөр дагы аны элестегиле деп балдарга дагы айтамын да. Ушул нерсеге көңүл бурабыз. Анан бала мектепте да деп мектепке эле таштап койгонубуз дагы туура эмес. Мектептин жашоосу менен дагы бала мектепте кандай жашоодо жашап атат, ошону менен дагы мындай кызыктар болуп, ошо менен дагы мугалим менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Бул жакта уже мугалим катары айтып атам. Баягы биздин ата энелерден калуубуз ошол эле да. Тарбияны жакшылап бере бергиле, биз билимди берели. Анткени бала тынч болуп, кабыл алуусу жакшы болуп, концентрациясы жакшы болуп, үйдөгү гармония жакшы болгондо биз түшүндүргөн теманы дагы жакшы түшүндүрүп, кайра бизге айтып бере алат да. Ушул нерсени айткым келет. Рахмат. Бизге көбүнчө кайрылгандар болот. Балам 12-ге чыгып калды же 14-кө чыгып калды. Мен буга чейин түшүнгөн эмес экенмин, азыр түшүндүм. Балама туура тарбиялай берсем деп азыр ниет кылып жатам, бирок кеч калдымбы, эмнеден башташым керек дегендер көп да. Ушуга кандай дейсиз? Эмнеден баштаганы туура болот? Ооба, бул жакта мен кеч калдым, 12 жаштан кийин уже тарбия берүү мүмкүн эмес экен го деген нерсеге кошулбаймын. Биз ата эне катары ооба балким буга чейин ушул билимдерди албай калдык, балким буга чейин бул нерселерди билбей калдык, бирок азыр дагы кеч эмес экенин билдиришибиз керек. Ооба, мисалы кагазды алсак, апак, жөнөкөй эле апак кагазды алсак, ал кагазды улам мыкчыган сайын бырышып, кебетеси келишип башкача болуп калат го. 12-13 жашка чыкканга чейин баланы биз туура эмес тарбиянын негизинде тарбиялап атканда дагы жанагы кагаз бырышып калгандай эле баланы бырыштырып калдык да, мынтип жабып алдык. Бирок эми ошол кагазды акырын ачып, прям үтүк менен үтүктөлгөндөй тегиз кылбасак дагы бырыштарын акырын ача алабыз да. Бирок буга аябай мээнет керек болот. Мен колумдан келбейт, мен болду кыла албайм деп эмес, жеңилип берип эмес, эрктүүлүк менен, мээнет менен, сабыр менен ошол нерсени кыла алат экенбиз да. Бул нерсеге ошол мен өзүм дагы кызымдын тарбиясына 6 жаштан көңүл бургандыктан, 6 жаштан түшүнүп баштагандыктан бир аз кечигип калганымды түшүндүм, бирок баягы кагазды ачып алдым да. Ата энелерге айтарым, мен кечиктим деп жеңилип бербеңиздер. Дагы деле кеч эмес. Эң негизгиси ошол катаны мойнубузга алганыбыз да. Эми ошол каталардын негизинде иштешибиз керек болот. Рахмат, аябай жакшы маек болду. Эми ошо акыркы сөз катары берсек, ата энелерге коштошуу катары анан өзүңүздүн жакшы насааттарыңызды айта кетсеңиз, ой пикирлериңизди. Негизи ушундай берүүлөр, ушундай бала тарбиялоого деги эле коомго керектүү ушундай билимдер көп болсо жакшы. Сиздердин жамаатыңыздарга да терең ыраазычылык. Ушул каналдан көптөгөн билимдерди өзүм дагы алганмын эң башында. Анан апаларга айта турган кеңеш балким бул кандай болуп калат, бирок биз эң негизги өзүбүздүн апалык миссиябызды сезели. Ушул биздин жоопкерчилигибизде балдарыбыздын балалыгы, балдарыбыздын бактылуу балалыгы биздин жоопкерчилигибизде экенин сезели. Мындай эптеп септеп тарбия берип эмес, эң негизги миссиябыз бул акча табып, кандайдыр бир ийгиликтерди жаратуу эмес, биздин эң ийгилик жаратканыбыз бул биздин балдарыбыз коомго керектүү жакшы инсан болуп чыкканы. Жакшы балдарды тарбиялаганыбыз бул биздин ийгилигибиз десем болот.
өзгөчө мен үйдө эле отурам да, эчтеке ийгилик жарата албай атам да деген апаларга өтө айтып кете турган нерсем, сиз бала тарбиялап атасыз. Ушул нерсе менен сыймыктаныңыз. Сиз балдардын жоопкерчилигин алып атасыз. Ушул нерсе сиздин ийгилигиңиз. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Рахмат, ушунчалык алтындай убактыңызды бөлүп биздин чакыруубузга жооп берип келгениңиз үчүн. Бул YouTube каналыбызды көрүп жаткан ата энелер дагы ушул баласынын тарбиясы боюнча ойлонуп, балама туура тарбиялап берсем деп аракет кылып жаткан ата энелер, балдарыңыздардын жакшылыктарын көрүңүздөр, элге, журтка, динге кызмат кылган мыкты инсандардан болсун. Рахмат. Сизге дагы ыраазычылык. Рахмат.